Bismillahi, elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir tuğanlar, biz Arap dilinde durusul lügatil arabiyyeti li gayri natıqina biha degen Şeyh Fa Abdurrahim'in kitabını okutağız. Birinci, ikinci, üçüncü sabaklarını okuduk. Dördüncü sabağına da harf jarlardı okuduk. Ошол эми харф жарлардын бул жерине келгенбиз тамарин көнүгүүлөрүнө. Ошо фи аля деген сөздөрдүн көнүгүүлөрүн иштейбиз. Көнүгүүнү иштеш үчүн буларды окуп алуу керек бул жерде. Мухаммад каякта экенин, Ясир каякта экенин, Амина булар кайсы жерде, китеп каякта турганын ушулар билип алып анан жооп беришибиз керек. Мисалы мына Мухаммад бөлмөдө, Ясир мончодо, Амина ашканада, китеп партанын үстүндө, саат кербеттин үстүндө. Эми жооп беребиз. Ажиб анилас илатил атия. Келерки суроолорго жооп бер. Биринчи суроо айнал китабу. Китеп кайда? Жооп беребиз. Китеп кербеттин үстүндө болчу. Жооп беребиз. Хуа ал алас сарири. Хуа алас сарири. Экинчи айна Мухаммадун. Мухаммад каякта? Жооп беребиз. Хуа фил гурфати. Al bölmödö. Ayna as-sa'atu. Ayna as-sa'atu. Saat kayda? Cevap veriyoruz. Hiye alas sariri. Bu cevapta biz alas sariri de koyduk. Kitap partanın üstünde alas sariri mis. Alal maktab iken. Partanın üstünde. Alas sariri kerevetin üstünde saat bolcu. Ve ayna as-sa'atu. Saat kayda? Cevap veriyoruz. Hiye alas sariri. Al kerebetin üstünde. Ayna Yasirun. Yasir kayakta? Cevap veriyoruz. Hiye fil hammami. Al duşta. Ayna Aminatu. Amina kayakta? Cevap veriyoruz. Huwa mis hiye deyiz. Jenski rod. Hiye fil matbahi. Al aşkanada. Aminatu fil gurfati. Amina bölmödө деген Аминату фил гурфати келе хамза кирип жатат, башына а деген суроолуу сүйлөмгө айланат. Аминату фил гурфати. Амина бөлмөдөбү? Жооп беребиз. Ла хия фил матбахи. Жок, ал ашканада. Ясирун фил матбахи. Ясир ашканадабы? Ла хуа фил хаммами. Жок, ал мончодо. Же болбосо ажаткана. Азыр ажатканага деле иштетип калышкан. Арабтар азыр хаммам десе ажаткана деле түшүнүшү мүмкүн. Мындан кийин ман фил гурфати. Ман деген ким, фил гурфа бөлмөдө. Бөлмөдө ким дейт. Түшүнүктүү кылып которгондо бөлмөдө ким бар дейт. Жооп беребиз. Бөлмөдө ким бар эле? Muhammadun bolsa. Muhammadun fil gurfati. Muhammad bölmödö. Waman fil hammami. Monçoda waman al emin monçoda kim var? Yasirun fil hammami. Cevap veriyoruz. Yasirun fil hammami. Yasir hammamda. 10. Maza alal maktabi. Partanın üstünde emne var? Bul jerde biz ötkөнбүз ma деген суроо берүүчү сөз эмне? Акылсыз нерселерди сурайбыз. Ошого эле эми бул жерде за деген кошулган. Бул хаза деген исмул ишарон, бул деген исмул ишарон эле хасы кесилип калган. Түшүнүктүү кылып айтканда бул жерде ма хаза алал мактаб деп сурап жаткандай да. Ма хаза бул эмне партанын үстүндөгү депчи. Маза алал мактаби. Бул эмне партанын үстүндөгү. Которгондо буну мазаны мадай кылып эле которуп жүргөнүбүз туура болот. Маза деген эмне, ма деген деле эмне биздин тилге которгондо. Маза алал мактаби. Партанын үстүндөгү эмне? Партанын үстүндө эмне бар? Айтабыз. Ал китабу алал мактаби. Китеп партанын үстүндө. Маза алас сарири. Керебеттин үстүндө эмне? Жооп беребиз. Ас-саату алас сарири. Saat kerebetin üstünde. İkinci bölümü. İkra vaktub ma'a dabti avahiril kelimat.
сөздөрдүн акыркы аракеттерин коюп окуу жана жаз дейт. Демек бул жерде мына өзү сөз араб тилинде сөз эч бир себеби жок, алдында мындай фи ушундай харфу жар кылуучу өзгөртүүчү нерселер келбесе, кандайдыр бир сөз өзү жалгыз турса ал домма болот. Домма болот. Эгер анан доммадан фатхага, касрага башка өзгөртүүчүлөр кирип өзгөртөт. Мисалы фи кирсе өзүнөн кийинкисин жар кылат дедик, касра менен болот, жар же болбосо я менен. Азыр биз жалаң эле бул жерде касра менен болот. Демек эч нерсеси жок болсо, анда жалгыз сөз турса, аны домма кылып эле окуй беребиз. Ал-мадрасату мектеп, ал-мадрасату домма болчу, фи киргенден кийин не болот? Аркасы айттык, жар болот. Жар касра менен болот. Азыр бул жерде биз өтүп жаткан сөздөр туура биз айтканбыз, жар касра менен же я менен же фатха менен болот деп. Бул жерде азыр сөздөрдүн бардыгы эле касра менен болот. Фил мадрасати. Фил мадрасати мектепте. Мектеп, мектепте. Фи кирген соң аркасы касра болду. Касра бар. Фи аль-байту деген сөзгө фи кирсе, фил байти. Фил байти. Үйдө. Аль-байтка эчтеке кирген жок. Бул домма менен калат. Аль-байту. Аль-гурфату дагы домма менен калат. Аль-гурфату. Аль-хаммам да эчтеке кирген жок, ага домма менен калат. Аль-гурфату. Фи аль-матбахи. Фил матбахи. Касра коебуз. Себеби фи кирип жатат. Аль-мактабу домма. Аль-мактаби касра. Аля кирип жатат. Аль-курсийи таштит менен касра. Аль-курсийи столдун үстүндө. Ас-сариру керебет эчтеке кирген жок, домма менен калат. Ас-сариру аля кирип жатат бул сөзгө. Аль-китаби китептин үстүндө касра болот. Себеби аля кирип жатат. Акыркысы фил масжиди касра болот. Себеби фи кирип жатат. Фил масжиди. Андан кийин икра вактуб. Икра деген оку, ва деген жана, уктуб деген жаз. Оку жана жаз. Ат-талибу фил жамиати. Ат-талибу оку студент, фил жамиати университетте. Бул ат-талиб деген окуучу деле болот, студент да болот. Бул биз сүйлөмдүн маанисине карап которобуз да. Ат-талибу фил мадрасати мектепте десек, анда муну окуучу деп которобуз. Фил жамия университетте десе, анда студент деп которобуз. Мына ушундай маанисине карата. Ар-раджулу фил масжиди. Киши фил масжиди мечитте. Айнат-таджиру. Содагер каякта? Хуа ал, содагер жөнүндө айтып жатат. Ал фид-дуккани. Ал дүкөндө. Ад-дуккан деген дүкөн. Ал-каламу калем, алал-мактаби партанын үстүндө. Айна Зайнабу. Женский роддо энчилүү аттар танвин жана касраны кабыл кылбайт. Женский роддо энчилүү аттар. Ошондуктан Зайнабу бун болбойт. Айна Зайнабу. Зайнаб каякта? Хия дейбиз. Хуа дебейбиз. Неге? Хия дейбиз. Себеби Зайнаб женский род. Аял кишинин аты. Хия фил гурфати. Ал бөлмөдө. Айнал вароку. Барак каякта? Хуа ал барак жөнүндө айтып жатат. Ал алал мактаби. Ал партанын үстүндө. Жетинчи. Айнал мударрису. Мугалим каякта? Хуа ал фил фасли. Ал класста. Фил фасли класста. Айна ясирун. Ясир каякта? Хуа фил мирхади. Ал фил мирхади ажатканада. 9. Аш-шамсу вал камару фис самаи. Аш-шамсу күн, вал камару жана ай, фис самаи
As-sama деген асман. Фис-самаи асманда. Күн жана ай асманда дейт. 10-чу мен ким фил фасли класста. Түшүнүктүүрөөк кылып которгондо класста ким бар дейт. Жообун жол экен окуп кете берели. Экинчи алиф. Бул дагы өзүнчө жаңы сабак. Буну түшүндүрүп кетсек, мынакей буну окусак деле азыр бир аз түшүнөбүз. Мухаммадун эркектин аты. Холидун эркектин аты. Хамидун эркектин аты. Ясирун эркек кишинин аты. Аммарун, Саидун, Алиюн, Аббасун. Булар бардыгы эркек адамдын аттары. Эркек адамдын аттары мына танвин менен жазылып атат. Ал эми аял кишинин аттары десе танвини жок жазылат. Танвин кабыл кылбайт. Бунун эрежеси араб тилинде айттык ысымдар экиге бөлүнөт. Ысымдар марифа, накира деп экиге бөлүндү. Андан соң дагы экиге бөлүнөт. Ысым мунсориф, гойру мунсориф деп. Буну китептин орто жагында өзүнчө сабак бар, ошол жактан өтөбүз. Азыр болсо айтып коелу. Женский роддогу баардык энчилүү аттар танвинди жана касраны кабыл кылбайт деген эреже. Булар баардык энчилүү аттар да, энчилүү аттар коюлган адамга, же болбосо жерге коюлган энчилүү аттар, сууларга коюлган энчилүү аттар женский роддо танвин болсо, эгер танвин жок, доммасы фатха касралар эле калат. Касраны да кабыл кылбайт. Касраны жана танвинди кабыл кылбайт булар. Эми мына ушул эрежени колдонуп, женский роддо энчилүү аттар танвинди, касраны кабыл кылбайт деген эрежени колдонуп туруп, мына көнүгүүнү иштейбиз. Икро вактуб мa'добти авахирил калимат. Сөздөрдүн акыркы аракеттерин дейт. Доп деген ошоларды бекемдеп коюу менен оку жана жаз дейт. Эми булар эркектин аты болсо танвини менен айтабыз, аялдын аты болсо танвини жок эле айтабыз. Бул эмне болот ошондо? Хамиду болобу же дун болобу? Дун болот. Себеби эркектин аты. Зайна бунбу же бу? Зайна бу. Амина тун болобу же ту болобу? Амина ту болот. Женский роддогу энчилүү аты. Аммарун эркектин аты. Саидун эркектин аты. Фатимату аялдын аты. Марьяму аялдын аты. Алийун эркектин аты. Халидун эркектин аты. Аббасун эркектин аты. Аишату аял кишинин аты. Мухаммадун эркектин аты. Софияту аялдын аты. Хадижату аял кишинин аты. Андан соң мынакей ба дейт. Баягы харфы жардын да калган экөөнү азыр окуйбуз. Биз алдыда аля менен фи, аля үстүндө, фи ичинде дегенди өттүк. Бул жерде мин жана иля деген да экөөнү кошобуз, 4 болот. Мындан 4 болот, мына китептеги 4түү. Биз тиги баракка 8 жазганбыз. Мен да андан башка 4төөнү жазып бердим. Себеби алар өтө көп кездешет жана алдыда эле көп узабай китептен ошолорду окуйбуз, ошондуктан жазып койгом. Мин менен иля. Мин деген биздеги дан деген, иля деген га. Албайту үй, минал байти үйдөн. Ал масжиду мечит, илал масжиди мечитке. Ал мударрис. Ал мударрис менен Мухаммадтын ортосундагы сүйлөшүү болуп жатат. Мугалим менен Мухаммадтын. Ал мударрис мугалим айтып жатат. Мин айна анта. Мин деген дан. Айна деген каякта, кайда болчу, суроо. Экөөнү кошсок, мин айна каяктан. Каяктан. Анта сен. Хуа деген ал, анта деген сен, эркек адам. Мин айна анта. Сен каяктан болосуң деп атат да, сен кайдансың? Мухаммад жооп берип жатат. Ана, мен, мен. Минал ябани. Мен Япониядамын дейт. Ал ябан Япония, минди кошсок, Япониядамын. Ал мударрис мугалим сурап жатат. Ва мин айна Аммарун. Жана Аммар кайдан болот? Мухаммадун жооп берип жатат. Хуа минас-Сини. Ал Кытайдан.
Ас-Син Кытай, минди кошсок дан, Кытайдан. Ал-мударрис мугалим сурап жатат. Ва мин айна хамидун. Ал эми Хамид кайдан болот? Мухаммад жооп берип жатат. Хуа ал минал хинди. Ал Индиядан. Же болбосо Индиядан болот. Ал-мударрис мугалим айна Аббасун. Бул жерде мин дегенди кошкон жок мына. Аббас каяктан болот деген жок да. Жөн эле айна каякта деп атат. Айна Аббасун. Аббас каякта? Мухаммад жооп берип жатат. Хорожа, чыкты. Хорожа деген чыгуу деген сөздүн өткөн чагы да, чыкты, чыгып кетти же болбосо. Демек биз айтканбыз сөздөр үчкө бөлүнөт. Исмун, фи'лун, харфун. Мына бул исм деген өзүндө мааниси бар, убакытка байланбаган сөздөр, фейл өзүндө мааниси бар, убакытка байланган сөздөр. Мына бул экинчи түрүнө кирет, хорожа. Чыгуу деген мааниси бар, андан соң убакытка байланды, өткөн чак, чыкты деп. Демек бул фи'лун экинчи түрүнө кирет. Айна Мухаммадун. Айна Аббасун. Аббас кайда? Мухаммад жооп берип жатат. Хорожа, чыкты. Же болбосо түшүндүктүү кылып отуржок, чыгып кетти деген сөз. Ал-мударрису. Мугалим сурап жатат. Айна захаба. Айна каякка, захаба кетти. Айна деген кайда, захаба кетти. Кайда кетти? Мухаммадын жооп берип жатат. Захаба кетти иля ал-мудир. Бул жерде хорожа менен захаба экөө тең сөздүн фи'лун деген түрүнө кирет. Убакытка байланышкан сөздөр. Экөө тең өткөн чак. Жана өткөн чак бир эркек адамга гана колдонулат. Хорожа, захаба экөө тең бир эркек адам. Аял кишиге же болбосо эки эркек, көп аял, аларга башкача. Азыр бул бир эркек адамга, бир мужской роддогу адамга хорожа. Ал чыкты, ал кетти. Мухаммад жооп берип, захаба илал мудир. Захаба кетти, иля деген га деген мүчө болчу. Ал мудир деген жетекчи, директор дейт орусча. Захаба илал мудири. Жетекчиге кетти. Мугалим сурап жатат. Ва айна захаба Алийун. Жана Али каяка кетти? Мухаммад жооп берип жатат. Захаба кетти иля га деген мүчө болчу. Ал-мирхат деген мынакей сүрөттө турат, ажаткана. Захаба кетти иля ал-мирхат, ажатканага кетти. Андан соң тамарин, көнүгүүлөр. Тамарин, көнүгүүлөр. Эми ушул мин менен илядан га деген мүчө харфжаларды колдонуп бул жактан көнүгүүлөрдү иштейбиз. Ажиб анил асилатил атия. Келерки суроолорго жооп бер. Мин айна анта. Мин айна кайдан, анта сен. Сен каяктан болосуң дейт. Түшүндүрүп которгондо. Жооп беребиз. Ана, мен дейбиз, ана. Мен, ана деп каяктан болсо ошону айтабыз. Ана мин Кыргызстан десек болот. Мен Кыргызстанданмын. Анта минал Филиппин. Анта минал Филиппин. Сен Филиппинденсиң деген сүйлөнгөлө башына аны кошсок, сен Филиппинденсиңби? Жооп беребиз. Ла. Эгер Кыргызстандан болсок, кане дейбиз? Ла, ана мин Кыргызстан дейбиз. Жок, мен Кыргызстандан болом. Андан соң ман минас-Сини. Ман деген ким, Минас-Син Кытайдан. Ким Кытайдан дейт. Ким Кытайдан болот дейт, түшүндүрүп айтканда. Айтабыз, Кытайдан ким эле? Кимдин эсинде бар? Аммар Кытайдан болчу экен. Жооп беребиз. Аммарун минас-Син. Аммар Кытайдан. Мин айна Хамидун. Бул жер мин. Мин айна Хамидун. Хамид каяктан болот? Кимдин эсинде болсо жооп берсин. Хамид Индиядан болот экен. Жооп беребиз. Мин айна Хамид. Хамид каяктан? Айтабыз. Хуа минал хинди. Ал Индиядан болот. Айна захаба Аббасун. Аббас кайда кетти?
Кайда кетти эле ал? Мүдүргө кеткен болчу. Жооп беребиз. Захаба кетти илал мудири. Мүдүргө кетти, жетекчиге кетти. Азахаба Алиюн илал мудири. Али мүдүргө кеттиби? Жооп беребиз. Ла, жок. Аббасун захаба илал мудири. Жок. Аббас мүдүргө кетти дейбиз. Ла, Аббасун захаба илал мудири. Же болбосо ла захаба Аббасун илал мудири деп фейлди биринчи, же болбосо Аббасты биринчи алып келсек деле боло берет. Бул эки сүйлөм тең араб тилинде бар. Же фейл менен баштоо, же ысым менен баштоо. Андан соң бул китепке азыр бир аз калды. Окуп бүтүрөйлү. Жаңы сөздөрдү мен ак баракка жазып койгонмун. Ошол жактан окуйбуз иншалла. Экинчи күнү икро вактуб ма'добти авахирил калимат. Икро оку, вактуб жана жаз, ма'добти авахирил калимат, сөздөрдүн акыркы аракеттерин белгилеп окуп жаз дейт. Бул жерден эмнени бизди талап кылып жатат? Бизден эмнени талап кылып жатат? Мин жана иля киргенден кийин аркасы жар болот. Жардын белгиси касра. Ошолорду талап кылат. Ал-гурфа эч кандай эч нерсе жок болсо алдында, анда домма менен калат. Ал-гурфату бир демек домма болот. Андан соң мин турат, не болот? Жар болот. Мин ал-гурфати касра. Ал-хаммаму болот. Мин кирсе мин ал-хаммами. Эч кандай алдында эч нерсе жок, айтабыз ал-мирхаду. Алдында иля турат, айтабыз илал-мирхади. Жар кылат өзүнөн кийинкине. Жардын 3 белгиси бар. Эң биринчиси касра. Илал-мирхади. Өзү 3 белгисинин бирөөсү касра негизги белги деп аталат да. Негизги белги. Көпчүлүгү ушу касра менен болот. Андан соң я жана я менен фатха булар кошумча белгилер. Же болбосо касранын орун басарлары деп да айтылат араб тилинде. Ал-ябан. Ал-ябан бул эч кандай эч нерсе келген жок. Алдында айтабыз ал-ябану домма менен. Ал-филиппину домма менен. Мин келди айтабыз минал-хинди. Индиядан. Ила-сини. Ила-сини Кытайга. Үчүнчү икра вактуб оку жана жаз. Мин айна Фатимату. Фатима кайдан болот? Хия ал минал-хинди Индиядан. Хорожал мударрису минал фасли ва захаба илал мудири. Хорожа чыкты, ал-мударрису мугалим, минал фасли, ал-фасли класс, мин деген дан деген, минал фасли класстан, ва жана захаба кетти, илал мудири жетекчиге. Демек бул сүйлөмдү толугу менен которсок, мугалим класстан чыгып жетекчиге кетти деген сүйлөм да. Үчүнчү захаба ат-тажиру ила-дуккани. Захаба кетти, ат-тажиру содагер, ила-дуккани дүкөнгө, ила гө дүкөнгө кетти. Төртүнчү хорожа чыкты, хамидун Хамид минал-гурфати. Хамид бөлмөдөн чыкты, минал-гурфати. Ва жана захаба кетти, илал-хаммами. Душка, же болбосо мончого. Сүйлөм толук которсок, Хамид бөлмөдөн чыгып мончого кетти деген эле сүйлөм. Мына бул акыркы бети. Мен хорожа минал фасли. Мен деген ким? Хорожа чыкты минал фасли. Сурап жатат, класстан ким чыкты? Ким класстан чыкты? Жок экен, окуп кете берели. Хорожа толибу минал мадрасати ва захаба иля суqi. Хорожа чыкты, ат-толибу окуучу, минал мадрасати. Мектеп деп турат, демек муну студент эмес, не деп? Окуучу деп которобуз. Хорожа толибу минал мадрасати. Окуучу мектептен чыкты, ва жана захаба иля суqi. Окуучу мектептен чыкты, жана
иля суқи базарга захаба кетти. Окуучу мектептен чыкты жана базарга кетти. Хадижату минас-Сини, Хадижа Кытайдан, ва жана Холидун, ал эми Халид, минал-Ябани, Япониядан. Төртүнчү көнүгүү эмне экен? Төртүнчү көнүгүүдө до фил фароги фима яли харфа жаррин мунасибан. Бош орундарга ылайыктуу харф жар кой дейт. Бош орундарга ылайык келген харф жар кой. Бул жерде мин иля фи ала төртөө турат. Бош орундарга өзүбүз коебуз. Ал китап, китеп, бул жагында ал мактаб, парта дейт. Партаданбы же партагабы же партанын ичиндеби же партанын үстүндөбү? Партанын үстүндө, ал китаб алал мактаб. Ат-толиб окуучу, ал фасл класс дейт. Класстанбы же класскабы же класстын ичиндеби же класстын үстүндөбү? Класстын үстүндө да болушу мүмкүн, там башына чыгып кетсе балким. Фил фасл дегенибиз туура болот. Фил фасли. Ат-толиб фил фасли, окуучу класста, класстын ичинде. Захаба Хамидун. Хамид кетти дейт, аль-жамия, университет дейт. Демек, биз иланы колдонобуз. Илал-жамияти, университетке кетти. Га кетти, илал-жамияти. Хорожал-мудиру, жетекчи чыкты, аль-мадраса дейт. Мектеп дейт. Демек, каяктан чыгышы мүмкүн? Минди коебуз, дан. Минал-мадрасати, мектептен чыкты. Захаба Мухаммадун дейт. Мухаммад кетти, ас-Син, аль-Ябан дейт. Демек, бул жер белгилүү болду го дейм. Мин менен иланы коебуз. Мухаммад кетти минас-Син, Кытайдан, илал-Ябани, Японияга. Жаңы сөздөр. Жаңы сөздөрдү мен баракка жазып койдум. Бул жерде аль-калиматул жадида деген жаңы сөздөр. Демек, 4-үнчү сабак негизи эле эмне жөнүндө болду десек, 4-үнчү сабак мына фи, аля, мин, иля, мин хуруфил жар дейт. Ушул төртөө харфу жарлар миндан дейт да. Харфу жарлар дан дейт. Төртөө эле эмес да. Харфу жарлар көп. Көп дегенибиз 9 деп айтышкан, 12 деп, 21 деп айткан алымдар бар. Бирок эң көп ушу 21 ашып кетсе. Ошондуктан бул төртөө гана мин деп айтат да. Мин хуруфил жар, харфу жарлардан да, төртөө бардыгы эмес. Харфу жарлардын төртөөсү. Бөттүк, мындан башка да төртөөнү дагы кече жазганбыз, ошолорду дагы жаттайбыз. Андан соң жаңы сөздөр. Жаңы сөздөр мынакей. Бул сабактын жаңы сөздөрү, 4-үнчү сабактын. Гурфатун деген бөлмө. Гурфатун бөлмө, матбахун ашкана. Ашкана дегенибиз тамак бышырчу жай. Көчөдөгү тамак ичкен жайлар матбах болбойт. Алар матаам деп айтылат араб тилинде. Матбах деген тамак бышыра турган жайды матбах дейбиз. Мадрасатун мектеп, жамиатун университет, фаслун класс, хаммамун мончо. Хаммамун мончо. Жууна турган жайды хаммам дейт араб тилинде. Кандай жер болбосун кирип жуунсаң, ошол жер хаммам деп аталат. Азыркы арабтар буну туалетке да иштетишет. Мирхадун деген ажаткана. Мына чыныгы ажаткана мирхад деп аталат. Саатун деген саат. Бир саатты деле саатун дейбиз. Же болбосо баягы дуалда илинип турган саатты деле саатун дейбиз. Жана кыямат күндү дагы саатун деп айтылат. Ас-самау асман, ал-арду жер. Экөөнү алифлам менен жаздым, бардыгыбызга белгилүү. Ас-самау ал-арду. Суукун деген базар. Мудирун деген жетекчи. Мудир деген араб тилинде адаро юдиру, адир идара деген фейлден алынат, кыймыл аракет. Башкаруучу. Кайсы бир жердин үстүнөн бир адам башкарып, ошонун иштерин жүргүзүп турса, айландырып, ошол мудир деп айтылат. Жетекчи да, мындайча айтканда директор. Бул болсо 4 мамлекеттин аты. Аль-Ябану деген Япония, Ас-Сину деген Кытай, Аль-Хинду деген аракеттер жазылбай калыптыр. Ябану, Ас-Сину, Аль-Хинду, Аль-Филиппину.
Аль-Ябану Япония, Ас-Сину Кытай, Аль-Хинду Индия, Аль-Филиппин Филиппин деген мамлекет. Бул жерде мына эко, биз мурда ысымдар жөнүндө өткөнбүз. Фейлдерге кирет ушу эко. Кыймыл аракет үчүн убакытка байланышкан сөздөр. Захаба мен хорожа 4-чү сабакта бар экен ушул эко. Захаба деген кетти же болбосо барды. Аллах Таала Куранда Муса алейхиссаламга не дейт? Изхаб иля фирауна дейт, Фираунга бар дейт. Демек захаба деген кетти, барды. Хорожа деген чыкты. Бул эко тең бир эркек адамга гана иштетилет. Аялга башкача, эки эркекке башкача, 3 эркекке башкача, 2 аялга башкача, көп аялга башкача. Мен чыктым десек башкача, биз чыктык десек башкача. Ошондуктан бул бир эркек адамга гана иштетилет. Ал деген да, түшүндүрүп айтканда, ал чыкты дегенге гана иштетилет. Ал эркек чыкты, ал эркек захаба кетти, хорожа ал эркек чыкты. Андан соң 4-чү сабактын мынакей дагы бир маанилүү жери эске тутуп калабыз. Женский роддогу энчилүү аттар танвин жана касра албайт. Мисалы, мына Зайнабун болбойт да. Зайнабу танвин албайт. Доммасы кала берет, танвин жок. Ли кирди өзүнөн кийинки сөздү жаргыш керек эле. Жардын 3 белгиси бар дегенбиз, негизи касыр болуш керек эле. Ли зайнаби болуш керек эле, бирок касыра албайт, ошондуктан бул фатха болот. Жана 3 белгинин 3-чүсү ушун үчүн да. Ушу танвин албаган сөздөрдүкү ушундай фатха менен болот. Ли зайнаба. Зайнабдыкы. Валлаху а'лам. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah.